Рахмат айтып атам энелердин атынан күчүктөр. Энелердин атынан ошондой эне болгула. Нарын шаарынын тургуну Какын Жусупова 85 жаштын чайын ичип жатат. 13 жашында Нарын районунун 8 март айылына турмушка чыккан. Өмүрлүк жолдошу менен 40 жыл колхоздун малын багып, 56 жыл турмуштун ачуусу менен таттуусун бирге өткөрүшкөн. Бул аралыкта 12 баланы таттыктуу тарбиялап тууруна кондурушуп, учурда 50дөн ашык небере чөбөрө Кыбыранын чоң апасы. 40 жыл чаган болдук. Биздин жүзүн көргөн жокпуз. Осы үйгө да кыштадык. Мустам бос үйгө да төрөдүм айланайын. Баламдын бетке жабышып калып, аны да айыктырып ушундай. Турмуш көп жаткан деген. 40 жыл чаган болгон киши деген арзанбы? 85 жаштагы Какын апанын акыл эси тунук. Ал тургай өзү ыр жазып, кошок жамак чыгарат. Неберелери балдары анын ырларын кайра-кайра айттырып, обон создуртуудан жадашпайт. Аккан арыктан суу агат демекчи, анын бул өнөрү балдарына да тараган. Есіңде болсың ақылман, мен рахмат айтайын, энелердин атынан. Ай, молодец. Негизи апам кыйын кемпир да. Кошокчу, жамакчы, акын. Анан баягы мурунку убакта мынтип көтөрмөлөгөн эмес эч ким. Баягы чабам болсо каякта. Анан бирок баягы тойлордо, кошок эмелерде кошок кошуп ошентип жүрчү да. Анан бул апамды менден улуу эжем тапты, ырдайт, анан кичүү иним ырдайт. Коом турмушуна кошкон зор салымы жана 12 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн үчүн Какын Жусуповага бүгүн өлкө башчысынын жарлыгынын негизинде Баатыр эне ордени тапшырылды. Ыйгарым укуктуу өкүл орденди тапшырып каалоо тилектерин айтты. Көрсөтүлгөн мындай сый-урмат үчүн Какын апа батасын берип, ыраазычылыгын билдирди. Кут болсун. Жакшы апа турбайбы? Мына медалыңыз да кут болсун. Ааламдын көркү болгон апаларга Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан куттук жолдонду. Мында райондогу 16 айымга Баатыр эне ордени, ал эми экөөнү эне даңкы медалы ыйгарылды. Баатыр эне орденин алгандардын эң жашы Нарын районунун Жергетал айылынын 32 жаштагы тургуну Мээрим Жусупбекова болду. Ал 7 кыздын энеси. Улуусу 6 класс болсо, эң кичүүсү 1 жашта. Каарманыбыздын эгиз кыздары да бар. 2018 жылы Мээрим Жусупбековага эне даңкы медалы тапшырылса, бүгүн Баатыр эне статусун алгандыгына кубанып жаткан чагы. Көп баланы багууда көп эле түйшүктөр болот экен. Кыздарым бирок бири-бирине жардам берип, мага жардам берип, кыз бала деген жакшы экен. Ушу кыздарым улуусу 2008 жылкы 6 класс окуйт азыр. Ошо мага колума кол, бутума бут болуп, ошо кыздарым жардам берип атат. Эне даңкым болсо 2018 жылы алгам. Толкундан татам, кубанычтуу болдум. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык быйыл Кыргызстанда 1335 энеге ардактуу наамдар ыйгарылды. Энелер күнү 2012 жылдан бери белгиленип, бул дата май айынын 3 жумасына туш келет. Гүлзат Мокенова, Бакыт Самсакунов, Өлкө Деми.